Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен менин сүйүктүү окуучуларым. Баарыңар бүгүнкү сабакка даярсызбы балдар? Даяр болгон болсок, математика сабагын өтөбүз. Баарыңар китептерди, ручка, дептерлерди алып, сабакка даярданыңыз балдар. Азаматсыңар. Анда барыбыз. Бүгүнкү числону жазып, сабактын темасы кыймылга карата берилген маселелер. Жазабыз балдар. Сабагыбыздын максаты силер кыймылга карата берилген маселелер боюнча түшүнүк аласыңар, маселе иштөөгө үйрөнөсүңөр. Балдар, барыбыз китептин 46-бетин ачып, көңүл бурабыз. Кыймылга карата берилген маселелерге латын тамгасы менен берилет. Кыймылга берилген маселелерде балдар 3 чоңдук катышат. Алар ылдамдык, басып өткөн жол, убакыт. Адатта биз аларды төмөндөктөй белгилейбиз. Ылдамдык, убакыт жана аралыкты латын тамгасы менен белгилейсиңер балдар. Ылдамдыктын жембирдиктери километр/саат, метр/минут, метр/секунд деп берилет. Мисалы, ылдамдыкты саатына 60 километр, мүнөтүнө 20 метр, секундасына 10 метр деп окуйбуз. Ылдамдыкты табыш үчүн аралык менен убакытты бөлүү амал менен табабыз. Аралыкты табыш үчүн ылдамдык менен убакытты көбөйтүү амал менен табасыңар. Ал эми убакытты табыш үчүн аралык менен ылдамдыкты бөлүү амал менен табабыз. Бул формуланы ар дайым эсиңерде түйүп алгыла балдар. Анда барыбыз номер 273 маселелерди окуп чыгабыз. Асы, Бсы, Всы. Ар бирин окуп чыгыппы балдар? Анда Асына көңүл бурабыз. Аралыгы 400 км экени, ылдамдыгы 60 км/саат. Биз мында убакытты табуу керек. Убакытты табыш үчүн биз аралык менен ылдамдыкты эмне кылчу элек? Бөлүп салат экенбиз. Анда эгер бөлүүдө калдык менен чыгып калса, биз жообун болжол менен деп жазышыбыз керек. Анда 6 километр болот экени бөлсөк, жообу 6 саат жол жүргөн деп болжол менен деп жазасыңар. Бсында көңүл бурабыз балдар. Бунда велосипедчен бала 12 километр ылдамдык менен жүрүптүр. Канча саатта? 2 саатта. Анда биз аралыгын табышыбыз керек экен. Аралыгын табыш үчүн убакыт менен ылдамдыгын көбөйтүп коебуз. 12 километрди 2-ге көбөйсөк 24. Мында жообу 24 километр жол жүргөн. Кийинки Всына көңүл бурабыз эми балдар. Мында балыкчы маршруту боюнча туристтик поезд жөнөп тура. Эки шаардын аралыгы 180 километр дейт. Жолдо 4 саат убакыт кетип тура. Убакытысы аралыгы 180 километр дейбиз. Убакыт 4 саат. Ылдамдыгын табыш үчүн биз аралык менен убакытты бөлөбүз. Мында 180 километрди бөлсөк 4кө. Мында да 4. Мында да калдык менен. Мында биз дагы жообун болжол менен 40 км/саат деп көчүрүп жазабыз балдар. Биз ушул формулаларды ар дайым эсибизден чыгарбайбыз. Азаматтар, жазып бүткөн болсоңор, төмөндөгү кийинки мисалга көңүл бургула. 274 мисалды өз алдынча иштейбиз ирети менен. Азаматсыңар. Баарыбыз анда эс алып алайлы. Төмөндөгү ыр менен кошуу 5 минутка жасайбыз балдар. Давай танцевать вместе. Мы ногами топ-топ-топ, мы руками хлоп-хлоп-хлоп, и туда, и сюда повернемся без труда, и туда, и сюда повернемся без труда. Мы головками кивнем, дружно ручками махнем, и туда, и сюда повернемся без труда, и туда, и сюда повернемся без труда.
Мы подпрыгнем высоко, прыгать вместе так легко. И туда, и сюда повернемся без труда. И туда, и сюда повернемся без труда. Саламатсыңар балдар. Анда 275-ші теңдемени өз алдынча иштейсиңер балдар. Иштеп болгон болсок, андан кийинки 276-чы ишти көчүрүп жазгыла балдар. Азаматсыңар. Азаматтар. Тапшырманы үйгө тапшырма алабыз. Номер 277 маселени биз жогорудагыдай формулага салып иштейбиз. Саламатта болгула балдар. Бүгүнкү сабакта эң жакшы катыштыңар.